Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы. Көптөгөн кырсыктардын бири дал ушул белгиден келип чыгат. Жол бошотуп бер белгисин көптөгөн айдоочулар биз этибар ала бербейбиз, маани бербейбиз. Эгерде бул белгини жекеле жолдо эмес, өзүбүздүн жашообузда дагы колдонсок, көптөгөн ийгиликтерге жетишибиз сөзсүз түрдө ыктымал. Аты жөнүм Болотбек Тилек, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын баштайбыз. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Район Билдинг курулуш компаниясы. Саламатсыздарбы? А биз болсо достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын алдыга карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто мына өзүңүздөр көрүп тургандай эле аба ырайы дагы ажайып коз. Ошондуктан бизде супсулуу айым. Бүгүн конокто ким деп турсаңыз, радио алып баруучу, теле алып баруучу, актриса, көптөгөн таланттардын ээси, эң негизгиси жөнөкөй инсан, албетте биздин сүймөңүнчүлүгүбүзгө ээ болгон таттуу бүбү Садырбекова. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Мангүн. Баары сонун. Келип алганым жакшы болду. Мындан аркысы да жакшы болсун деп турам. Жакшы. Эң алгачкы суроону эле бергим келип турат. Азыр сиз автоунаа менен келдиңиз. Руль башкарганыңызга канча жылдын жүзү болду? Ошол суроо болот болуш керек деп ойлонуп келдим. Бир 2,5 жыл болуп калды окшойт. 2,5 жыл. 2,5 жылдан бери мына биздин алтындай болгон таттуу бүбүбүз мыкты айдоочу дагы экен. Жекеле теледе, жекеле радиодо, жекеле кинодо эмес, мына өзүнүн дагы автоунаасында мыкты айдоочу деген дагы наамды берсек болчу дагы. Абдан жакшы. Эми таттуу бизде бүгүн берүүбүз мындай. Сиз өзүңүздүн автоунаңыз менен сынак тапшырасыз. Сиздин күйөрмандарыңыз, биздин күйөрманыбыз, жекеле жумурай журт, биздин алтындай актрисабыз өзүнүн автоунаасында кандай айдоочу деген жакшынакай бир ойду күтүп турат. Ошондуктан жалпыбыз менен биргеликте көрөбүз. Азыр болсо таттуу бүбү айымдан экзамен ала турчу, сынак ала турчу, өзүнүн суроолорун бере турчу милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырзаны чакыралы. Рахат мырза, кандайсыз? Саламатсызбы? Сизге дагы бир жолу рахматыбызды айталы. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, мына биздин алтындай болгон кызыбыздан жакшынакай сынак алып берейин деп келип турасыз. Анан Рахат мырза, биз ар дайым берүүбүздө ушул жол эрежесине тиешелүү гана суроолор менен сүйлөшөбүз. Дагы бир суроо биздин көрөрмандардан келип атат. Көп учурда билесиздер, бизде көчөлөрдө балким сырлардын сапатсыздыгынан көп учурда сызыктар көрүнбөй калат. Ошондон улам көптөрү сызыктан өтүп токтойт, сызыктан ашып токтойт, сызыкты басып токтойт дегендей, ошол учурда дагы айып пул салынат экен. Мындан кандай жооп алсак болот? Бул боюнча суроого жооп берерим. Сызык жок болуп же өчүп калса дагы биз айдоочу ошол эле жолдун ортосуна ориентир алабыз да, орусча айтканда ориентир алып, ошол менен багытты да алып барабыз ошол менен. Жолдун ортосуна чейин токтоп койгон болбойт, экинчи катар менен токтогондо болбойт. Белги чийимде жок болсо, ортодогу жолго башка айдоочуларга тоскоолдук кылбаш керекпиз да. Өтө тургандай болуш керек. Ооба, мына достор көрдүңүздөрбү? Биз болсо акыркы учурларда көп ушундай талаштуу суроолорго кездешебиз. Себеп дегенде айдоочулар өзгөчө жол кайгул кызматкерлери менен талашка чыккан учурлар болот. Сызыгыңар көрүнбөй калыптыр. Сызыгыңарды туураараак сызып койбойсуңарбы деп өздөрүнүн күнөөнү алып, тескерисинче жол кайгул кызматкерлерине оодарган учурлар болот. Андыктан таттуу бүбү, сиз дагы биздин Рахат мырза айтканда, башкача айтканда орусча ориентир алып, ар дайым өзүңүздүн жол эрежеңизди сактап жүрүңүз. Таттуу бүбү, эми сиз көбүнчө башка элдерге салыштырмалуу эртеден эрте жумушка барып, тескерисинче жалпы жумурай журтту ойготосуз. Кээде уктап калган учурларыңыз болобу? Уктап калган учур болгон. Бир жолу 1,5 саатка кечигип баргам таңкы эфирге. Радиого. Ооба, радиого. Ошол учурда өзүңүздүн автоунааңыз менен баратканда, албетте жол эрежелерин бузбайбыз, бирок ылдамдыкты кичине көбөйтүп коебуз. Көбөйтүп коебуз. Демек бизде дагы бир бул жактан айып бар экен. Ал жакты эске алып койсоңуз болот. Албетте мунун баары тамаша, бир гана сиздердин көңүлүңүздөр үчүн. Анда эмесе туугандар, биз Жылдыздар жолдо реалити шоу программабызды баштайлы. Рахат мырза, кезекти сизге берели. Даярбыз. Биринчиден айдоочулук куәлигиңизди, документтериңизди текшерип коелу. Баары ордунда экен.
баштай берсек болот. Биздин жүрүшүбүздө Татуу айым сиздин автоунааңыз менен сынак алабыз. Андыктан бүгүн айдоочу сизсиз, сынак бере турчу сизсиз. Сиздин автоунааңызга отуралы анда. Жүрүңүздөр. Апа, ата. Эй, балам, Данияр келген тұр ой. Қандайсыңар? Ой, ай, сен мен мында ертегілі олғыз, айт, бір білем. Бұл ушундай болуп калды. Саламатсыз ата. Хош келдің балам. Ай, Даня, қой отыр ола. Қой отыр алтыным кел. Дөйді ұрсықтан түшкар бол балам. Ден соғықта ол, жолында айым ачық болсын, мақұл бол, түште өтіп. Шаарда эмне жаңылык? Ата, шаардачы вообще башкача экен. Интернетте кадимкидей учат экен. Ба, телевизорлор бар го? 200дөн ашык канал бар, Домашний кинотеатр. Старт жана О кино, YouTube телевизордун ичинде. Баса, жанагы интернет 100 мегабитке чейин ылдамдыкта иштейт. Туурабы? Атам мунун баарын каяктан билет? Айылдыктар замандан артта калды деп ойлойсуңар, шаардыктар. Сайма Телекомду биз эч эле кошуп алган. Үй интернети, интерактивдүү телевидениясы дагы региондордо да бар. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Басқасы чай içiyoruz. Балам, жарым бесі. Балам, түбі приставкасында бекер беришет экен. Саймадан? Ова, басқа. Ошак болмай. Анан кейін көп нәрсе бересіз. Сізге Құдайым қолдасын. Ішкедерек. Мен атам отырғанда аябай толқынданам. Атам анткени баягы барыр жүргүнчүгө кооптуу боло берет экен да. Биз өзүбүз айдоочулар мисалы байкабайт экенбиз, жүргүнчү ушул кооптонуп коркуп турат экен. Анан кийин менин кызым дагы эмне кылып жиберет деп отурат окшойт да атам. Таттуу айтсаңыз, мына сиз 2,5 жылдан бери автоунаа башкарам деп атасыз. Ооба. Ошол учурдагы сиздин азыр бизде актуалдуу болуп аткан айып пул маселеси канча акча өлчөмүндө айып пул төлөдүңүз? Азыр кымбаттатып аябай эме болуп атат, мындай талашка түшөт атпайбы бул суроо. Мен эң ири сумма деп атасыз да ошондо өлчөм. Мен эми аябай сарамжалдуу кызмын да өзүм. Андан кийин баягы арзандатуу мезгилинде төлөп калганга жетишем да. Бирок бир жолу аябай жыргап эртең менен музыка угуп баратып, чын баягы Анкара проспектисиндеги бир кызыл светофорду байкабай калыптырмын. Тиги гаишниктердин жанында светофор бар да. Кычап. Кычап алардын жанынан кыйын болуп өтөт атпаймынбы. Анан 3,5 миң сомго айып пул жазып беришкен. Бирок мен дароо төлөгөнгө аракет кылам да, күттүрбөйчү. Пайызы бар кезинде. Пайызы бар кезинде, арзандатуу бар кезинде. Жакшы. Үйдө канча адам автоунаа айдайсыздар? Мен жалгыз айдайм. Себеби дегенде атам бул убакытка чейин айдаган эмес, айдабайт. Негизи эле окуй элек. Ушундай бир болот экен. Негизи ойлойбуз го мырзалардын баардыгы тим эле ошого маш депчи. Көрсө кызыкпагандар да болот экен, мен жалгыз. Үйдө жалгыз айдайсыз. Демек, үйдү жалгыз машина менен автоунаа менен камсыз кылып аткан жападан жалгыз биздин сулуу айымыбыз Таттуу. Аракет кылып атам. Эми албетте биринчиден Кудай сактасын деп айталы. Ооба. Жол кырсыгында калган учурлар кездештиби? Болду. Мен ушул өзүмө эч кимди таарынтпайм, бирок мени эле таарынтып жүрүшөт айдоочулар. Биринчи унаамда дагы анда кичинекейрээк болчу Toyota East, анда дагы мындай бир сүзгөн учур болгон. Мында дагы баягы кышында 1-декабрда аябай катуу жол тайгак болду ошол күнүчү, ошол кечинде. Анан Жукеев, Пудовкин, Донецкий көчөлөрүнүн кесилишинде бир аз кырсыкка калып калдым. Өзүм да жалгыз эмес элем, үй бүлөм баардыгы бар болчу, бала чакалар дагы менин сиңдилерим. Анан жабыркагандар болгон жокпу? Жок, эч ким андай болгон жок, бирок байкуш машинем аябай эле жабыркап калды. Бирок өтө түшүнүктүү, жакшы мындай айдоочу экен. Себеби дегенде токтотоймбу? 1 мүнөт.
Вот так вот я примерно ждала, жанагы кырсыкка кабылгандачы күтүп өзүмдүн жанагы кезегимди күтүп атам да. Жолдагы тайгаканан бир эметким келбейт ушундай учурлардачы. Шашкым келбейт. Аны ушинтип атсам артыман бир жигит Акырын келип, машинаңыздын аркасынан акырын эмес уруп койду. Акырын эле эмес эле, катуу эле келип. Ушундай. Ошол жигитти издейбиз туугандар. Тап бүгүн аркасынан келип уруп койгон автоунаанын айдоочусу бизге эртерээк байланышыңыз. Тамашалап жүрдү анан. Мен сулуу кызды урбадымбы деп. Жакшы, эми мындай кылалы. Жеке эле сизди өтө кооптондура бербей, айдоочулук жактан бир аз алысыраак болуп туралы. Бардыгыбыз билебиз, сиз абдан мыкты алып баруучусуз. Ушундай оозуңуздан бал төгүлгөн сөздөрдү абдан таап сүйлөгөн мыкты алып баруучусуз. Бүгүнкү күндө алып баруучу жаатта дагы өзүңүздү мыкты деңгээлде көрсөтүп жүрөсүз. Эми мындай, сиз баарыбызга белгилүү болгондой радиодо иштейсиз. Анан сизден бир актерлук чеберчилик болсун. Эртең менен айдоочуларга болгон кандай жакшы маанай тартуулай аласыз? Азыр болсо сиз радиодо сүйлөгөндөй автоунааларга бир жакшы балким эрежени туура түшүндүрүп бересизби? Андан кийин радионун үнүн автоунаа айдагандарга бир ыр коюп койсоңуз болот. Мен ошондо мисалы азыр таңкы берүүмдө өзүмдө отургандай бир элестетип айдоочуларга кайрылуу жасашым керек, Андан кийин айдоочуларга бир ыр арнап радиоңуздан бир музыка коюп койсоңуз болот. Кутман таң жалпы кыргызстандыктар, кезектеги таңыбыз дагы башталып турат. Сиздер угуп жаткан радиоңуз Сүйүнчү, микрофондо мен Бүбү Садырбекова. Ушул тапта кыймыл күчөп, бардык айдоочулар ар кайсы багытта жол алып жаткан чагы. Кааларыбыз сизге жол кыймылын, жол эрежелерин сактап, анан эмне дейбиз, эң башкысы тиги бак толо болсун. Биздин сүйүктүү айдоочулар ар убак бардыгын өз убагында, өз дарегине жеткирген биздин сүйүктүү айдоочуларга ийгиликтерди каалайбыз. Абдан жакшы, анда эмесе Бүбүнүн атынан бир жагымдуу чыгарма Сүйүнчү радиосунан жаңырсын. Да, мен айдоочу Ишен Назаров. Мен айдоочу Ишен Назаров. Да? Жакшы, абдан жакшы. Майы кызматкерлери менен конфликтке чыккан учурларыңыз кездештиби? Жок. Өзүңүздүн таалымыңыз талашып. Эгерде мага ошол менин кайсы бир катамды түшүндүрүп, бардыгын туура эмес кылып атасың деп бардыгын түшүндүрүп берсем, мен мындай ар дайым түшүнүүгө аракет кылам. Себеби дегенде эми өзүм ошол нерсени кетирип аткандан кийин моюнга алам да, моюнга алганды билем. Көп учурда айымдар менен мырзалардын ортосунда талашка түшүп келген бир ушундай маселе бар. Айымдар азыркы учурда көп поездди ээлеп калбады, автоунаа айдаган. Подождите, отсюда нельзя, сюда. Вниз. Болот. Да? А что никаких знаков? Знаки там, да, походу, Байкеш? Үстүңүздө. Блин, ушундай чоң жолдордон өлө корком мен, өтүп кетсин. Биринчи ката кетти окшойт. Жакшы. Эми уланта берейин. Айымдар менен мырзалардын ортосунда талашка түшкөн ушундай бир талаш суроо бар. Азыр айымдар көбүнчө машина айдап кеткендигине байланыштуу. Эркек мырзаларга караганда айымдар мыкты айдайт деп көбүнчө айымдар төш кагып турушат. Сиз буга кошуласызбы? Эми прям айым же мырза жакшы айдайт деп айта албаймын, бирок мындай эми ошондой учур болот экен да, кээде мырзанын баягы колунан келбеген ошол эле айдоочулукка тиешелүү нерселер айымдардын колундарынан мыкты келип калат экен. Аны деле байкап жүрөбүз. Себеби дегенде менин деле бир тааныш кесиптешим бар. Өзү бир 12 жылбы, 13 жыл болуп калды окшойт унаа айдаганына. Эми укмуш айдайт, чындап эле башка биздин мырза кесиптештерге, эркек кесиптештерге караганда мыкты өздөштүрөт. Друзья, мы запускаем интересную рубрику о строительных материалах и качестве наших домов. Крепость наших домов обеспечена мощной арматурой, которая является главным элементом при строении зданий. И сегодня мы расскажем вам все об армировании. Арматура работает на растяжение, бетон на сцепление. Тем самым два стройматериала дополняют друг друга, обеспечивают прочность, долговечность и стойкость. Мы заказываем особенную арматуру класса А500С с России, в составе которого есть углерод. Этот вид считается самым прочным, у нее высокий предел текучести, и применяется она только по технологии резки гильотины, благодаря чему арматура не теряет основные свойства. К арматурным работам допускаются люди с наличием сертификата о квалификации.
Конструкция из арматуры добавляет прочность бетону, который выдерживает большие нагрузки. Арматурный каркас наших зданий устойчив к любым воздействиям и деформациям, что увеличивает надежность стен многократно, обеспечивает его целостность и долговечность. Реалити шоу программабыздын алкагында мына биздин алтында болгон коногубуз Таттуу бүбү жолдо жүрүү эрежелерин канчалык деңгээлде аткарып атат, сиз болсо өзүңүз дагы баамдап атасыз. Биздин болсо милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза дагы өзүнүн баасын берип турган убагы. Таттуу бүбү, сизге болгон биздин кийинки тапшырма бул актерлук чеберчиликке дагы тийиштүү болот десем жаңылышпайм. Себеп дегенде бул жактан сизге ал тармактагы азыр жардам бериш мүмкүн. Элестетүү менен гана жазайбыз. Сиз таң эрте жумушка шашып бараткан учур деп деле ойлосок болот, балким бир жака кетип бараткан учур, айтор сиздин абдан шашып жаткан убагыңыз. Бирок ошол учурда унага отуруш керек. Унага отурасыз албетте. Баягындай айткандай, кычап сиздин автоунаңыздын майы жок, автоунаңыз өчүп калды. Бирок сиз өзүңүздүн гана автоунаңыз менен ал жете турчу жериңизге жетишиңиз керек. Азыр канистериңизди алып чыгып, бензин алып келип, машинага 5 литр бензин куясыз. Анда эмесе Рахат мырза, биздин Таттуу бүбү коногубуз канчалык деңгээлде өзүнө берилген тапшырманы мыкты аткарат, өзүңүздүн бааңызды берип туруңуз. Баштадык. Заправкага баралы анда баскыла. Ооба. Табалы ошол жактан. Жүргүлө. Баралы. Бензинибиз жок да. Иә. Бензинибиз жок да. Бензинибиз жок да машинада. Биз жөө барабыз. Так. Азыр болсо биз Таттуу бүбүнүн өзүнө берилген тапшырмасы канчалык деңгээлде аткарылып атат көрүп атабыз туугандар. Бирок эмнегедир биз азыр сизге берилген тапшырмада сиздин шашканыңызды көрбөй элебиз. Демек сиз бара турчу жериңиз өтө деле шашылыс эмес окшойт. Байке, саламатсызбы? Мага тиги унаамда май жок калып, күйүүчү май. Канистр керек болуп атат, пожалуйста, берип туруңузчу. Менде канистр жок чынында. Чака бар, чака берейин пластмасс. Темир болуш керек да, насколько я знаю. Чакага коюп бербейт болуш керек заправка. Ооба, анан кантип куябыз? Жок, чакага негизи чакага коюп берет. Бирок пластмасса чакада. Пластмассу нельзя же. Жөн эле бермейт. Ладно, спасибо вам. Вот. Здравствуйте. Саламатсызбы, байке? Канистра барбы, пожалуйста, выручайте. Канистра жок тоже бизде. Көтөрүп бара алчы. Канистра барбы? Мындай учурларга кездешкен күнүңүз болду беле? Жок. Майыңыз өчүп калган. Мен ар дайым майды запас менен алып жүрөм. Болгону канистраны ар дайым жаныңда ала жүр деген кеп болуп атат. Турабы? Ооба, бирок эч кимге кайрылганда да жаман көрөм мен тааныштарга. Ашыкча жолу мындай тыйсыздандыргым келбейт да эч кимди. Мы же женщины сильные, независимые, вообще тамаша. Сейчас что-нибудь придумаем. Айымдар алгабы? Айымдар алга. Биз болсо жалпы айымдарды жардамга чакыралы, келип бизге эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо канистр ала келиңиз. Кыздар, ооба, бизде түшүнөсүңөр да. Тигил жакта турат. Кастрол белем, эмне эле? Кватро матро тотал. Здравствуйте. 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 Можно? Хорошо. Можете выручить меня, пожалуйста? У меня бензин закончился, надо канистру найти, чтобы залить масло. Без проблем, сейчас посмотрим, если железный. 5-литровый, если есть, то вообще будет круто. Да, пожалуйста, выручайте. С девочками такое часто случается. Биз болсо достор май куюучу жайга келдик. Бул жактан Таттуу айым өз айткандай, жүрөгү таза адамдарды жолуктурдук. Бизге азыр май куйганга атайын канистра
кап бергенге аракет кылып атышат. Ой. Это у нас 5-литровый, да? 4-литровый, да? Ой, спасибо вам. Дай бог здоровья. Спасибо. Биздин тапшырма өзүнүн угунда кетип баратат окшойт. Биз болсо май куюнга атайын идиш таптык. Азыр болсо кайра май куюучу жайды көздөй чуркадык достор. Мага 4 литр 92 G-Drive. Так, G-Drive десети он калды, 95 G-Drive болады? 95 тогда. Тогда нет, тогда просто классический 92, да. Все. Так, 92 обычный, 5, 207 сом. Ура! Мы нашли! Все. Ага. Азыр, мен болсо достор Татуу айымга мырзалык кылып жардам берип коюн. Сиз болсо майды көтөрбөй эле коюңуз. Бирок ошентсе дагы биз сиздин автоунаага чуркайлы. Достор, мына Татуу өзүнүн тапшырмасындагы бензин майын алып келип автоунасына койду. Буйруса өзүнүн баасын биздин жол кайгыл кызматкери Рахат мырза берет. Кармаш консум төрт бул мага да керек болуп атат. Сиздики да бензингеби? Бензинге. Өчүп калдыңызбы? Өчүп калдым. Мына куйбайт экен, темирге куйуш керек болот. Темирге коет экен. Татуу айым бересизби? Берем. Бересе? Макул анда. Алып келип бересиз? Маша жаган подарок. Жакшы, жакшы. Всё тогда. Машиналарга отуралы анда. Отуралы. Кеттик. Достор, Жылдыздар жолдо реалити шоу программасын жыйынтыктап турган учурубуз мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле биздин бүгүнкү каарманыбыз Татуу айым өзүнө берилген тапшырмаларды жана ошондой эле жолдо жүрүү ыкмаларын, жолдо жүрүү маданиятын, жолдо жүрүү эрежелерин канчалык деңгээлде сактады, канчалык деңгээлде аткарды, сиздер күбө болдуңуздар жана ошондой эле азыр өзүнүн баасын биздин милициянын лейтенанты Кожогулов Рахат мырза өзү бермекчи. Рахат мырза, биздин каарманга болгон сиздин бааңыз? Татуу айымга бере турган баам жалпы айым катары, айдоочу катары жакшы деп баа берем. Андан тышкары бир эле ката болду, ката деп деле айтпайсың. Ошол жерден кичине Татуу айым ойлонуп кеттиби? Чүй Ибраимова көчөсүнөн буруламбы, бурулбаймбы деп. Бардык жерден биз жолдо жүргөндө жолдогу знактарга, белгилерге карап айдай беребиз. Белги жок болсо, сиз көнгөн адатта эле айдап бурулу берсеңиз болот. Ал жакта белги жок, бурулбаш керек деген белги да жок. Бурулуп өзүңүз каалагандай айдай бересиз. Жол эрежесине ылайык. Ошол жалпысынан жакшы. Жалпысынан жакшы. Ал эми өзүнө берилген биздин экинчи бөлүктөгү тапшырманы канчалык деңгээлде айдоочу катары аткара алды? Айдоочу катары бардык айдоочуларга да айта кетерим, май күйүүчү затын алдын ала куюп жүрүш керек, запастап. Андан тышкары тапшырма боюнча аткарды жакшы. Негизгиси ошол канистрди темир болуш керек. Пластик түрдө аягында келип байке сурады, пластик түрдө канистрди көтөрүп алыптыр, ага куйбайт. Бул коопсуздук жактан туура келбейт да, коопсуздук жактан темир болуш керек, темир зат болуш керек. Ошол. Жакшы, эми болсо бизде жыйынтыктоочу астында 3-чү бөлүгүбүз бар. Бул болсо жол белгилерин канчалык деңгээлде билесиз? Инспектор мырза, өзүңүз сурап көрсөңүз болот. Бул белгини Татуу айым Башкы жол аяктагандыгы тууралуу белги, Туура. Заканчивается главная дорога. Заканчивается главная дорога. А бул болсо? Бир тараптуу жолдун аякташы. Туура. Шагыл, балким төгүлгөн жолдордон кабар берет, Туура. Азаматсыз. Сиз праваны айдоочулук бөлүктү окуп алган окшойсуз. Албетте. Айрымдарга окшоп сатып албай. Рахат мырза, сизге рахматыбызды айталы, ишиңизге ийгилик болсун. Убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат сизге. Айтсаңыз, ошол биздин маршруттук жүрүштө сизге берилген тапшырмаларда кандайдыр бир кыйынчылыктар, кандайдыр бир ыңгайсыздык себеп дегенде сиз көбүнчө учурда жалгыз автоунаа башкарып көнүп алгансыз. Анан сиздин жаныңызга жол кайгыл кызматынын өкүлү келип отурганда өзүңүздү кандай сездиңиз?
айттым го башында эле башталганда бул жерде жигиттер чакырганда эле эч ким келе элек деп мен биринчилерден келип турганда айткам, толкунданып атам, себеби дегенде экинчи жолу экзамен тапшырып аткандай, сынак тапшырып аткандай эле болуп атам деп, себеби дегенде эми ошончолук жоопкерчиликти сездим. Мындай ичимен жүрөгүм башкача соғып баштады. Бирок силер айтпадыңарбы, ошол жоопкерчилик бир гана мисалы кайгул кызматтын инспектору, кызматкери отурганда эмес, ар дайым ар бир айдоочуда болуш керек деп. Андыктан бул долбоор өтө жакты. Демек ошону менен мисалы биздин дагы мисалыбызда башка айдоочуларга бир аз болсо дагы кичине үнүбүз жетеби, жол эрежелерин жакшыраак сактайбыз, жакшыраак эмес, негизи эле сактайбызбы деген бир ишеним пайда болду. Таристей мына ушул долбоорду сиздердин астыңыздарга жылдыздар менен биргеликте алып чыгып атабыз. Сизге рахматыбызды айталы. Рахмат. Ишиңизге ийгилик болсун, булбулдай болгон өнүгүңүз өчпөсүн. Ар дайым баягы Кыргызда апалар, аталар айтмакчы, төрт дөңгөлөгүңүздөн шамал өтүп турсун. Рахмат, сиздерге дагы ийгилик каалайм. Эң мыкты долбоор, ар бир айдоочу келиңиз алдыбыздагы жолду карайлы, телефон чукулабай, эч ким менен сүйлөшпөй, алдыбызда эми бул чындап эле өмүр жөнүндө кеп болуп атпайбы? Рахмат. Чоң рахматыңызды айталы, келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Рахмат. Мына айдоочу, сиз дагы биздин каармандай болуп, жолдо кокусуктан өчүп калса, өзүңүз кандай кадамдарды таштайт элеңиз? Ушул суроону өзүңүзгө берип көрүңүз. Жылдыздар жолдо реалити шоу программасы коопсуздук курун ар дайым тагынганды унутпаңыз, жол эрежесин сактаңыз. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Раян Билдинг курулуш компаниясы. Саламатта калыңыз.